Саламатсыңарбы 3-курстун студенттери. Биз өткөн сабакта силер менен каденция, период, сүйлөм деген теманы өткөнбүз. Эми ошол каденцияларда кездешүүчү каданстык кварц секстаккорд жөнүндө өтөбүз бүгүн. Каденцияда көп учурда доминанталык аккорд тоникалык үчүндүктүн айлануусуна окшош аккорддон кийин кездешет. Мисалы, кварц секстаккорд бул мынакей доминантага өтүп атат. Эгерде байкап көрсөңөр, биринчи кварц секстаккордубуз бул до мажордо тоникалык кварц секстаккордко окшоп турат. Мынакей тоникалык үчүндүк. Тоникалык үчүндүктүн биринчи айлануусу секстаккорд. Мынакей тоникалык үчүндүктүн экинчи айлануусу тоникалык кварц секстаккорд. Мынакей ошол тоникалык кварц секстаккордко окшогон кварц секстаккорд. Муну биз жайгашкан ордуна жараша жана доминанталык баска карата каданстык кварц секстаккорд деп атайбыз дагы. Аны кыскартып К тамгасы менен жана 6-4 сандары менен белгилейбиз. Каданстык кварц секстаккорд өзүнүн функционалдык өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат. Каданстык кварц секстаккорддо эки функциялын аккорддорунун добуштары камтылат. Баста доминанталык функция, ал эми жогорку добуштарда тоникалык функция. Бирок ошентсе дагы бастын негизги добушу үстөмдүк кылып, биз муну доминанталык функция үстөмдүк кылып турат экен. Муну биз бир эле аккорддо эки функциянын камтылышын бифункционалдуулук деп айтабыз. Эми каданстык кварц секстаккордубуз бифункционалдык аккорд деп аталат. Каданстык кварц секстаккорддо бастагы негизги добуш эки жолу кайталанат. Биз кайталанууну удвоение деп айтканбыз. Каданстык кварц секстаккорд доминантага чечилгенде бастагы негизги добуш жана анын кайталануусу, то есть удвоениясы ордунда калат дагы. Калган эки добуш төмөн түшөт. Мынакей бул до мажордо каданстык кварц секстаккорд, мына чечилиши доминанта. Дагы бир вариант бул тесное расположениеда каданстык кварц секстаккорд, доминанта и тоникага чечилди. Эми ушул эле аккорддордун түзүлүшүн биз ля минордо карайбыз. Ля минордо мынакей каданстык кварц секстаккорд, доминанта и тоникага чечилди. Мына мен бүгүн силерге каданстык кварц секстаккорд жөнүндө түшүндүрүп бердим. Силердин үйгө тапшырма ушул берилген каданстык кварц секстаккорддун лекциясын көчүрүп жазып, баарын түшүнгөнгө аракет кылгыла. Анан тапшырма письменный работа жөнөтөм, аны жазып мага кайра жөнөтөсүңөр.